Түштүк 2 кичи районунда жайгашкан Таштанды урнасына жаңы төрөлгөн ымыркайды 8 ноябрь күнү кечки саат 9:30-11 чамасында таштап кетишкен. Анын ыйлаганын 4 пакистандык жаран угуп дароо тез жардам кызматына чалган. Бул окуянын чоо жайын анда чогуу билебиз. Так 8 ноябрь күнү саат 23:38 бизге тез жардам скорая помощь аркылуу келип түшкөн бул бала. Бул баланы алып келгенде дене табы аябай ылдый болчу, 28 градус болуп келген, аябай үшүп, калчылдап, өзү балдардын денесинин температурасы 36,5-тен 37,5-ке чейин болуш керек. Кулатова жактагы ошол жердеги мусорный бактын ичинен ыйлап аткан ымыркайдын үнү угулганда ошол жерден өтүп бараткан Индус улутундагы жарандар алышкан. Ошол жерден баланын ыйлап аткан үнүн угуп, анан кийин барып караса, кара баштыктын ичинде, кара пакеттин ичинде пеленкага оролгон, анан баланын тону дагы жанында болуп, ошол мусорный бакка ташталыптыр. Үнүн угуп, анан барып карашса, ошол ымыркай бала жаңы төрөлгөн. Аны алып өздөрүнүн футболкаларын чечишип, ал Индус жарандары ороп, анан скорый чакырышат. Ал тез жардам келгенге чейин ошол өздөрү бүт барып тең футболкасын чечип ошого ороп отурушка болот, күтүп. Состояние азыркы учурда абалы туруктуу. Биздин көз алдыбыз, көзөмөлүбүздө анализдердин баары алынып атат азыркы учурда. Ымыркай төрөтканага түшкөндө салмагы 2 килограмм 210 грамм болгон. Ал өз убагына жетип эле төрөлгөн, бирок салмагы салыштырмалуу азыраак болгонун башкы дарыгер билдирди. Азыркы тапта ага медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Ымыркай алдыңкы күндөрү бул жактан 3-чү балдар ооруканасына, андан кийин абалына жараша балдар үйүнө которулат. Азыр баланын памперстерин, кийим кечелерин, керектүү нерселерин баары роддомдун ушул төрөт үйүнүн жамааты, ымыркай бөлүмүнүн иштеген медайымдар, врачтар баары чогулуп ошого балага кийим кечелерин баарын алып бердик. Анан дагы эртеси күнү саат 9-да кечээ күнү ошол баарыбыз кеңешип, бул баланын атын койдук биз. Атын Садыр деп койдук. Биздин ажообуздай болгон аябай атагы чыккан ушундай балдардан болсун, кыргыздын эр-жигити болсун деп ошондой ат койдук биз. Бул балабыздын эмне үчүн ат койгонубуздун себеби дагы биз жанагы назначениялар болот бизде деген бүт анализдерди, эмне дары-дармектерди ала турган ошол лист назначенияда аты жөнү жазылыш керек баланын. Анан аты жок дебей биз ошо кеңешип туруп өзүбүз ушундай ат бердик, ат койдук өзүбүз. 8 ноябрь күнү камерага түшкөн видеодон окуя болгон убакытта бир аял жана анын кызы ошондой эле 3 эркек Таштанды челекке жакындашкан. Бирок мунун баары караңгы убакытта болгондуктан баланы ыргыткан адамдын өздүгүн тактоо кыйын болууда. Азыркы тапта бул иш боюнча иликтөө жүрүүдө. 2023-жылдын 8 ноябрь күнү 102 кызматына болжолу менен саат 23:30 чамасында Бишкек шаарынын Элебаев көчөсүндө жайгашкан Таштандын челектердин биринен ымыркай табылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге дароо түрдө Бишкек шаарынын Октябрь номер 4 ШМБнын тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге келип, текшерүү жүрүүдө ымыркай табылды. Ымыркай номер 1 төрөт борборуна өткөрүлүп берилип, анын абалы туруктуу. Учурда тергөө иштери улантып жатат. Кенен маалыматты кийинчерээк кабарлайбыз.